Сизди көпчүлүк Facebook'та активдүү колдонуучу катары билишет. Тиги карабагандыгы, Жүрөгүнө аламды батырган. аны азыр деле айтып жүрүшөт. Жакшы энеңиз бар экен, өмүр узун болсун. Эмне болсо ошо болсун деп эле коет. Эскерүүлөрүңүз боюнча жакшы ата эненин кызысыз. Жол көрсөтүп, Жолдошуңуз бар экенин, үй бүлекеңизди билебиз. тиги жака кетип калып, Эмне үчүн Оста, Гүлмира Оста? күчтүү, эл башында жүргөн, Мен үчүн таң калыштуу болду. тилек кылып ар бир кадамыңызды. Акы сурабайт, саякаттарга барып, Мени ошол нерсе өзүнө тартканда, ошо популярдуулукту каалабайт. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымын көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүн мен студияда Шархан Айдарова. Бүгүн менде конокто соцсеттердеги белгилүү айым, көп кырлуу талант, балдарынын энекеси, жакшы үлгүлүү жубай, жана кыргызча айтканда көп кырлуу өнөрү бар Умай эне деп койсок болот. Гүлмира айым келип отурат. Саламатсызбы, Гүлмира айым? Кош келдиңиз биздин студияга. Рахмат. Гүлмира, сизди көпчүлүк Facebook'та активдүү колдонуучу катары билишет. Жана ошондой эле сиздин эл билбеген көп кырлуу таланттарыңыз бар. Ошолорду бүгүн ачканга аракет кылалы. Эң негизги суроо ошо элге айта кетсеңиз, кайсы жердин кызы болосуз? Кайсы жердин суусун ичкенсиз? Ошол жөнүндө токтоло кетсек. Арыбаңыздар, кыргыз элим, амандашып алалы. Чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мен Алайкуу өрөөнүн Көңдүк айылынан болом. Каракулжа району. Тоонун кучагында, керемет табияттын кучагында өскөн кызмын. Алайкуунун мөлтүр таза тунуктоо суусун ичип чоңойгонмун десем болот. Кымыз ичип чоңойгонмун. Гүлмира айым, ушу айтсаңыз, илгертен ушундай бир кыргыз элинде ушундай сөз бар. Өзгөчө бул сөз Каракулжада көп колдонулат экен. Каракулжа солук кетсе, Москва болуп кетет деген ушундай бир жакшы сөз бар экен. Ошол эмнеден ушундай, эмне үчүн айтылып калган? Бул сөздү мен көбүнчө тиги Советтер Союзу мезгилинде, учурунда көп колдонушчу да, ошондо бала кезимде угуп калчумун. Аны азыр деле айтып жүрүшөт кээде. Эмнеден себептен бул ошол жашоочулардын активдүүлүгүнөн го дейм. Баардык нерсеге мындай кайдыгер карабагандыгы ушундан ойлойм да. Ошондон айтылып калды болсо керек. Мындай патриоттуулугу, баардык нерсеге күйүп жангандыгы, кайдыгер болбогондук деп түшүнөм да. Кээ бирлер мисалы үчүн эмне болсо ошо болсун деп эле коет да. Ошол себептен чыкты болсо керек. Мен бала болгом ал кезде мындай абдан деле маани берип, эмнеге мынтип айтышат деп суроо бербептирмин. Соцсеттердеги сиздин жазганыңыз боюнча, эскерүүлөрүңүз боюнча жакшы ата эненин кызысыз, өтө үлгүлүү, эл баалаган, эл билген атанын кызы болгонсуз. Ошол атаңыз жөнүндө токтоло кетсеңиз. Атам жөнүндө эскерүүлөрдү жазган учурларым бар. Фейсбукка дагы кээде чыгарып коем. Анткени азыр атам өтүп кеткен да, менде 30 жылдан көп болуп калды. Өтүп кеткен, мен өспүрүм курагымда өтүп кеткен. Анан мен үчүн кандай десем, атам абдан бир күчтүү, эл башында жүргөн, элди туура багытка бура алган, эл үчүн, жер үчүн эмгек кылган, ак эмгегин арнаган, убактысын, бүтүндөй өмүрүн, өзүнүн жашоосун бүт элине, жерине арнаган күчтүү кыргыз, мыкты чыгаан жигити болгон. Анан мен үчүн мындай сыймыктанып атын көтөрүп жүргөн кызымын да, атакемден. Анан дагы деле элдер ушул атамдын эмгегин айтып, кайда барбайын, ушул Сабыркулдун кызы экен,
сен Сабыркулдун кызы турбайсыңбы, атаң жакшы киши эле деп дагы деле айтып келет. Атамдын ушул эл атамды сыйлагандыктан мени дагы деле сыйлап урматташып ушул Сабыркулдун кызы экен деп келишет. Анан мен балалыгым абдан мындай жакшы өттү да, эч нерсеге муктаж болбой өттү десем болот. Анткени атам ошол бардык нерседен муктаж кылбай бизди абдан жакшы өстүрдү. Мени эркин чоңойтtu. Азыр мындай коомчулукта мени айтышат да, ушунчалык эркинсиң депчи, мындай бизди анткени ошентип тарбиялаган да, эркин болгонго. Кыргыз кыздары өз негизи эркин болуп чоңоюшкан да, эч кандай кысым болгон эмес. Анан болгон мээримин, болгон тарбиясын, күчүн барын үй бүлөсү үчүн, эли журтуна да жумшаган, биздин үй бүлөгө да, бала чакасына дагы болгон мээримин төгүп жакшы тарбиялаган да. Анан сиздин дагы бир макалаңыз эсиме түшүп турат. Апакеңизди тилеп алган кыз катары ушунчалык көркөмдөп, кооздоп окуган адамдын жан дүйнөсүн козгой турган ушундай кызыктуу кылып жазган бир аңгемеңиз бар апакеңиз жөнүндө. Ошол нерсе жөнүндө кыскача толуктай кетсеңиз. Апакем, ооба, апакем ата энесинен, тайнемдин тилеп алган кыз экен. Жалгыз кызы болгон. Тайнем төрөй албай жүргөн экен, балалуу болбой көп жактарга барышып, элдин айтканын кылып, ким эмне десе, кандай жакшы болот, ошол жака барсаңар жардам болот десе, барбаган жери калбай, аябай аракет кылышыптыр, Кудайдан да тиленишиптир, ыйлап да жүрүптүр, төрөй албай. Анан мындай эл айтат го кеңештерде, мындай кылса жакшы болот экен, мынтсе төрөйт экен, тиякка барса дарыланса жакшы болот. Ушунун баарын аткарып эл айтканды кылышыптыр, болбоптур. Анан элге берсе бизге берет экен деп, аны тайтам аябай мындай жакшы, күчтүү киши болгон экен, колунан баары келген, кандай деп коет, бай киши болгон экен. Анан элге да чачып, элге да берип жүрүптүр. Ушу элге берсе бизге береби деген ойдо аябай элге чачып, элге берчү экен. Бирок болбой эле балалуу болушпайт экен. Анан бир күнү ошол апакемдин апасы, чоң тайнем, бир ошол тайнемди ээрчитип алып, бир ошол айылында бир жерге баратышканбы же келатышканбы, ошондо бир аксакалдуу абышкат жолуна жолугуп айтат экен, ушундай деген бир жерде мазар бар. Мен ошол мазардын атын бала болгонго унутуп калдым, ошол кезде айтып берчү да. Мазарга барсаңар, жөө жалаңдан ат минбей, ошол мазарга чейин барып, барганча тилек кылып, ар бир кадамыңарды баргыла деп айтат экен. Анан балалуу болот депчи, кызың төрөйт деп айтат экен. Анан эле ошону угалы эле чоң тайнем өзүнүн сиңдисин ээрчитип алып, апамын тай эжеси болуп калат да, эми сиңдисин ээрчитип алып, тайнемди алып алышып, анан үшөө жөнөйткөн, угары менен элечи, эртеси таң эрте. Анан жеткенче тилек кылып барышат экен. Бир мындай ичке жолдо кетип атышат экен да, мазарды көздөй, тоону көздөй. Анан ошол учурда үчөө катар кетип атат экен да. Анан эң артында ошол төрөбөй жүргөн тайнем кетип атат экен, тилек кылып. Тигил экөө, алдыдагы экөө, апасы, тай эжеси тиги тилек кылып кетип атабы, сурачы дейт экен. Карачы деп, чарчап уже атка мин барба десе, анан жөө кетип атышты, чарчап калышты, жол жүрүштү, алыска кетип атышат, анан чарчап калышты, биринен бири алыс эле кетип атат экен. Анан бир канча жолго жеткенде тигинден сурачы дейт экен. Тилек кылып кетип атабы же жөнүндө кетип атабы депчи, тилек кылып баргыла дебеди беле деп. Анан кайрылып караса, тайнем апамдын апакеси, эптеп эле кичинекей кыз берип кой, муштундай эле кыз берсең болду,
кызы кичинекей кыз берим Кудай деп тилеп кетип Ошого деле ыраазымын. Ошого деле ыраазымын деп анткени төрөбөй жүрүп, баланы көрбөй жүрүп, ошо баланы самап эмнегедир ошол кичинекей болсо да бир кыз бер деп тилептир да, эмнегедир. Анан тигилер болсо экөө эмне дейт деп токтоп калышат экен да. Анан ай, жакшына тилек кылбайсыңбы? Ай, чырайы менен бер, өмүрү менен бер, бак дөөлөтү менен бер, ырыскы эшиги менен бер деп сурабайсыңбы деп тигил экөө үйрөтөт экен. Чоң тайне менен бир тууган сиңдиси кошо бара жаткан. Апам тайненин тайжеси үйрөтөт экен. Тигил өзүнүн эле айтып атканына кошуп айтып кетет экен да. Неме депчи. Ошолордун айтканын, азыркы айтканын улай айтып коет экен дагы, болду, ушинтип жетишет экен. Анан келери менен эле тайненин боюнда болуп, аны апамы 9 айда төрөгөн экен. Өзү кандай тилесе ошондой, кичинекей муштумдай, мен апам кичинекей муштумдай. Анан ошону апам айтып калат да. Чоңураак сурабай деп. Жок, көп эле бала сурай бербейби, уул деле сурай бербейби. Анан азыр бизге апам үйдө айтат. Силерден Кудайым акы сурабайт. Тилек кылганда жакшынакай кенен сурагың тилекти деп үйрөтөт да. Ал ошол кандай эмнени сурасаң ошол жетет деп. Анан апам азыр 80 жаштан өтүп калды. Чындыгында ушунчалык керемет, бир башкача апаңыз бар экен, жан дүйнөсү ушунчалык таза сүйлөсө, ичине аалам баткан ушундай жүрөгү кенен. Сиз айтмакчы, өзү кичинекей болсо дагы жүрөгүнө ааламды батырган ушундай жакшы энеңиз бар экен, өмүрү узун болсун. Анан ошол сиздин жазган макалаңызда ушул жери ушунчалык жүрөгүмдө эсимде калган, баягы бир жактарга тойго, конокко барганда баланчанын кызы келатат деп элдер ушундай сөз кылып, атайын ошону көрүш үчүн жолдо карап турушчу экен. Анан ат минип, атты жасалгалап, чачтарын, узун чачтарын майда өрүп, татынакай болуп, кыргыздын ушундай жакшынакай кийимдерин кийип, ат менен ушундай келгенде эл бир падыша келгендей, баланчанын кызы келатат деп карап турушчу экен деген нерсе. Бул көргөндөр менин кайненем раматтылык болуп кетти. Кайненем айтып берет да. Ал кезде мен кудагый болорумду билбейт элем. Апакеңдей ушул майрамдарда, чоң салтанаттарда Максут байдын кызы келе жатат. Апамдын аты Ак кыз, ошол тилеп алган кыз болгондуктан Кудайым берди, Ак кыз койгон экен атын, атай атам. Анан Ак кыз, Максут байдын Ак кызы келатат деп, жандай топуларды кийгизип, чачтарын өрүп, кыргызча кийимдерди кийгизип, улуттук кийимдерди, анан аттарды дагы жабдыктары менен коздоп, анан канча дагы кыздын коштоосунда келет экен апам. Анан мен да таң калып, сонун көзүмө көрүнүп карайт элем. Эми ошол мен суктанып жүргөн Ак кыз менен кудагый болдум деп айтып берчи да. Мен эми ал кезде билбейм да, көргөнүн айтып берчи да. Мен сиздерге бир жарнама кылып коеюн. Анткени себеби азыр жаз күзгүрөш дегенде акыретти ойлогон болсоң, бак тиккенди балдарыңа үйрөт дейт го. Мына жазында эшикке чыгып, ар кандай өсүмдүктөрдү тигиш үчүн, жерге жардам болсун үчүн мындай жер семирткич, органикалык мындай эч кандай химикаты жок, таза жасалган ушурекини алсаңыздар болот. Ал эми телефон болсо төмөндө өзүнүн алдында жазылуу. Алып, жакшы өсүмдүктөрдү өстүрүңүздөр, гүлдөрдү өстүрүңүздөр, баарына жардам бере турган жакшы нерсе экен. Алыңыздар. Баягы бизде жакшы сөз бар эмеспи, кыргызда? Жакшы тилек жарым ырыс деп. Ошону тилек кылып, суктанып, ошентип жүргөн кызы чоңоюп, кайра өзүнө келин болуп калышын бир убакта мындай чын дилинен неме кылганда жакшы көрүп караса керек. Апам да ушу аябай суктанып карадым деп айтып калат. Негизги сизге бере турган эң негизги суроом, сиз ошол эле соц түйүндөрдө бийик аалам, энергетика,
кайып дүйнө жөнүндө абдан ушунчалык кооз жакшы макалаларды жазасыз. Ал макаланы окуган адам сөзсүз ойлонуп калат. Анан негизи эле ушул түшүндүрмө, ушул нерсе сизге кайдан келди? Кайдан жүрүп ушул нерселерди сөз кылып, ушундай нерселерди жазып калдыңыз? Эмне түрткү болду деген? Жазганыма эми кандай айтсам, мен бала кезимде атам баягы элге кызмат кылган киши болгондуктан эрте кетип кеч келчү да. Таң эрте турганда атам жумушка кетип калат. Кечинде атамды күтүп атып уктап калабыз. Ошол учурда апам бизди жомок айтып берип уктатчу да. Жомок айтып берип, анан биз атамды күтүп жатып, апамдын жомогун угуп атып уктачубуз да. Ушул нерсе баланын фантазиясынын күчтүү болгонуна чоң салым кошот экен да. Мен апама ал үчүн ыраазычылык билдирем. Ушинтип чоңойтты бизди, жомок айтып берипчи. Талбай өзү бошобойт эле, жумуш абдан көп, анын үйгө дагы киши көп келчү, конок көп келчү, эч бир бошобочу да. Апам да атам да иштечү да. Ошондо деле чарчадым дебей бизге жомок айтып берип, ушунун баары менин мындай калыптанышыма чоң таасир берген. Жазганда ошо фантазияң керек да адамга. Анан бул аламга, сен айткан аламга кандай келип калдым дегенде, мен ушу азыр жогоруда айтып өткөндөй балалыгым абдан жакшы өттү, эч нерсеге муктаж болбой, тоонун койнунда, табиятта укмуш, сонун ата энем бар, бакыйган чоң ата, чоң энем бар, бир туугандарым бар, тууган уругумдун арасында укмуш, сонун балалыгым өттү да. Анан тоо жеринде эл да башкача, пейили дагы сонун. Анан эле мен ушул бир аз чоңойгондо, өспүрүм куракта менде жашоомдо ушу жоготуу болду. Атам өтүп кетти да, ушундан мен турмуштун колуна түшүп баштадым да, мындайча айтканда. Сонун балалык болуп келатып эле анан ушундайга кабылып калдым. Турмуштук сыноосуна. Сыноолор ушундай башталды да. Анан абдан жаш турмуш жолуна аттандым десем болот. Турмушка чыктым жаш. Абдан жаш эне болдум, өзүм бала бойдон. Ошол атамды жоготуу күйүтү менен эле турмушка чыктым. Ошонун кетелектечи, жан дүйнөмдө ошол күйүт кошо жашап. Анан турмуштун жана муш деп атпайбы? Муш деп, мушуна кабылдым да. Мындайча айтканда, көп сыноолор, кыйынчылыктар жашоомдо болду. Анан алардын бири авария болдум да, балдар менен. Өзүм рулда болуп кетип атканда, ушул көл тараптагы, Бишкектен көл тараптагы кетип аткан жолдо авария болдум. Ошондон кийин менде чоң өзгөрүүлөр болду. Ага чейин абдан мындай тың болбок каткылган келиндер бар го. Мындайча айтканда, өзүм үчүн эле, өзүм үй бүлөм үчүн эле жашачумун да. Мисалы үчүн өзүңдү, балдарыңды тарбиялап, өзүң ошол окуяга чейин мындай иштеп, үй бүлөң үчүн эле, балдарың үчүн эле үй бүлөбүз жашап жүрөбүз да. Анан мындай элге, журтка кызмат кылуу, сен айткан чоң ааламга кирбей эле, өзүмдүн ааламымда эле жашап жүрдүм. Анан ошол тың болуп, аябай оокатка тың болуп, тим эле тытынып, саякаттарга барып, иштеп, тияка бияка чуркап, ушундай бизнесменка болупчу. Акча таап өзүмчө эле. Анан ошол авариядан кийин жашоом меники ага чейинки андан кийинки болуп экиге бөлүнүп калды. Ал кандай өзүнөн өзү өзгөрүү пайда болду? Же бир жан дүйнөңдө бир кандайдыр бир башкача бир ошол бир жактан келген бир ары барып бери келесиң да, эсиңди жоготосуң, эсиңди жоготкондо эсиңе келесиң, өзүңдү билбейсиң, анан өзүңө келесиң дегендей. Ошондо менде мээңди алмаштырып койгондой болуп калды да. Баягы тың оокат кылып аткан, өзүнүн үй бүлөсү үчүн эле жанталашып аткан Гүлмира жок.
ал мээси башка болуп калган. Ал мисалы үчүн финансы жагынан, материалдык жакка көп басым коюп бизнесменка болуп өзүнчө акча таап жүрүп атпаймынбы? Материалдык ага чейин жүргөн болсоңуз кийин башкача. Эч кандай элге жерге кызмат кылбай эле ошо акча табыш керек, үй бүлөнү багыш керек, антиш керек, мынтиш керек, балдарды тийгизиш керек, мынтиш керек. Өзүң үй бүлөң менен эле жашап жүрөсүң. Анан болду, авариядан кийин өзүмө келгенден кийин баягы Гүлмира жок. Ишенесиңби? Анан кандайдыр бир ошол ооруканада дагы бир элдер таң калган учурлар болду. Мен анда өзүм билбей жатыптырмын. Бир 90 жаштан өткөн чоң эне кандайдыр бир кырсыктап келип калып реанимацияга түшөт экен, а мен да түшүп турмун. Мен эми 4-көр горбольницага алып барышты да. Шаардык 4-чү оорукана бар ошол жерге. Эсимди билбей жатканда. Анан абдан эми андай авариядан соо калыш мүмкүн эмес дешти. Анткени тиги унаа такыр талкаланган, такыр эле талкаланган, запчаскада жаралып калган да. Анан кесип дагы, чагып дагы чыгара алышпай баарыбызды. Ушундай акыры машинеден телефон таап, кесип, чагып ошентип чыгарышыптыр. Телефонду таап акыркы кимге телефон номуруна чалган болсоң, ошого чалышыптыр. Ал менин эниме түшүптүр, бир тууган эниме. Мени ошондо денеңиздерде эч кандай жаракат болбогон да? Болгон. Мени дейт, ушунчалык коркутуп койдуң дейт, мен сени кетип калды дедим дейт. Анткени ал тез келгиле бул жерге деп айтыптыр да. Жакыныңар аварияга кабылды депчи. Анан ал келин экөө титиреп калгам дейт. Өзүм мындай узун кылып эле чыгарып жаткырып дейт да. Уже кетип калган адам. Балдарыңыз да бар жаныңызда? Балдар, мен. Анан ошондо эми ошентип анан түшүп атпайм. Эми алып барышты да, мен тез жардам чакырышты. Кыймылдатпай алып барат экен. Органдарына зыян келип калыш. Анан ошондо тиги кемпир улам эле жана кырсыктап түшкөн кемпир реанимацияда жаткан. Тиги кыздын башында кимдер турат? Бирөөлөр турат деп эле докторлорду чакырып, медсестраларды чакырып айтып бериптир да. Анан алар болсо эч кимди көрбөй эле турабыз эне, эч ким көрүнбөй эле турат дей берет экен. Ал болсо кайра эле чакырып, кимиси болсо деле чакырып айтат экен, бул кыздын башында бирөөлөр турат. Ал кемпир мындай касиети бар кемпир окшойт да, көрүнгөндө көзүнө бир нерсе. Анан эгер сыр болбосо ошол кемпирден кийин сурадыңызбы, ким көрүнгөн экен көзүнө? Жок, мен акыбалым анда сураганга, мен кыймылсыз жатып, мындай акыбалым оор болгонго сураган жокмун. Анан кийин ал энени кайда алып кетишти деле билбей калдым. Мен жакындарым айтыптыр, бирок бул кыз эми тынчсызданбагыла, жашап кетет, жакшы болот баары депчи. Анан ошондон кийин менде изилдөөнү башталды. Сен айткан эмнеге келип калдың мындай деп атпайсың? Изилдөөнү башталды, руханий жактан изилдөөнү башталды да менде. Анан руханий жактан изилденип тияка кетип калды дагы, материалдык жак ошол жанагы келген бойдон туруп калды. Анан экөөнү баланска алып келиш керек да. Изилденип отуруп мен изилденип отуруп эмнени табасың, чеги жок, чексиз го илимде. Эми жөнөкөй болуш керек, жөндөй жашай бериш керек, учурчак менен улуу жараткан менен бирге болуш керек. Ушул жарыктыкта ар бир адамга, айлана чөйрөгө баарына болгон мээримиңди, болгон жардамыңды кылыш керек, билгениңди бөлүшүш керек. Анан мен ошол баракча соц тармакка деле кирчү эмесмин да. Тутунуп эле жан тың келип ороюп жүрчүмүн. Анан соц тармакка кире баштадым, жаза баштадым. Анан мен жана руханий жактан өсөм деп алган илим, билимдин баарын мен башкалар менен бөлүшө баштадым да, мындайча айтканда. Мен билгенди дагы башкалар билсин, башкалардын жан дүйнөсүндө ооруп аткан болсо, ошол жардам болсун деп ошентип мен бөлүшө баштадым. Анан бөлүшүп көп адамдардан ыраазычылык алып баштадым.
демек ошол руханий жактан өзүңүз өсүп баштап, анан ошол илимди эл менен бөлүшүүнү туура көргөн экенсиз да. Жазып бөлүшүп баштадым да, мындай сүйлөбөй эле, унчукпай эле жазып ошол өзүм алган эле илим билимди башкаларга бөлүшүп кетирип баштадым. Анан окуп башташты, ыраазычылык билдирип башташты, көптөрү кеңеш сурап башташты, баарлашып башташты дегендей. Анан көп ыраазычылыктарды алдым. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мен өзүм күбө болгон нерсе бул кичинекей бөбөктөрдү ооруп, сыркоолоп турган кичинекей балдар сыркоолоп калат го көбүнчө. Ошондой мезгилдерде сиз колуңуз менен эле кармалап, эркелетип эле мындай бөбөктү тынчтандырып, жакшы абалга келтирип коет экенсиз да. Ошол нерсе мен үчүн таң калыштуу болду. Андай энелерде негизи бизде илгертен эле бар го, жаш балдарды эмдеп, томдоп, өзүнүн жакшы энергиясын берип, жаш баланы тынчтандырып койгон. Сизде ошол нерсе бар экен. Умай эне деп коебуз. Андай энелерде ошол. Анан сизге негизи кайрылгандар көп болсо керек. Ал жөнүндө ачык деле айтпайт экенсиз. Элдер кайдан угуп келишет ушул жөнүндө? Бул менде кандай болду? Мага бир улуу кыргыз эне деп эле айтып коеюн, түшүмө кирип, ар дайым мага үйрөтүп келет да. Анан айтат, башатта кыргыз энелер абдан аруу таза болгондуктан, биздин энелерибизде ар бир аял кишиде деп коеюн, бул алаканында табигый дарылоочу касиет бар. Ал менде эле эмес, барында бар. Ошол башатта абдан күчтүү иштеген да. Анткени энелер ошончолук таза аурада жашашкан экен. Анан ошол касиетти колдоно билишкен экен. Эгер жаш балдар мисалы үчүн катуу ооруп, ар жакка кетип аткан болсо дагы, ошол алаканынын күчү менен, азыр эми орусча биоток деп коет да, ошол нуру менен көзгө көрүнбөйт, бирок ошол касиет иштейт да, ошол менен бери кайтарып алышат экен. Ошону жоготуп келатат экенбиз да биз. Мага ошондой түшүндүрөт. Кандай сылаш керек? Анан эми мен аны түш көрдүм десем, башкаларга мындай эле сезилиши мүмкүн, же анча деле маани бербейт, же түшүнбөйт деле. Кээ бир адам түшүнөт. Анан ошону менен жашап жүрдүм. Эми мен деле жөн эле түш көрөм, анан айтканын угуп коем эненин түшүмдө. Анан мисалы үчүн жакындарда же бир тааныштарда баласы сыркоолоп ооруп же ыйлап, же болбосо доктурга барсак деле эч кандай эч жери оорубайт экен, бирок ыйлап атат, кусуп атат, анан өзүн жаман сезип атат деп чоңдор деле, кичинекейлер деле, өспүрүмдөр деле, ымыркайлар деле болсо, мен жөн эле мындай эле анда мындай эле жөн эле кармалап коем да, мындай беримимди төгүп. Анан жакшы болуп калышат, таң калыштуу, жакшы болуп калышат да. Андан секирип өзүңүз үчүн да күтүүсүз болот экен. Маанай жакшы болуп калат. Анан мен жөн эле ошондой эле жашап жүрүп келдим. Анан дагы бир суроо. Ошол эле түйүндөрдө оста деп жазып каласыз. Оста деген бул кайдан чыккан сөз? Эмне үчүн оста? Гүлмира оста. Бул кандай чечмелер? Мен өзүм негизи ата-энем ыйгарган атым Гүлмира. Мен чоң атамдын ысымын алып жүрөм, Гүлмира Нурмамат деп чыгып атпаймынбы? Анан оста деген да баракчаларым бар. Ал жакта эмнеге оста деп жазгансың деп сурап окшойсуз. Мен азыр Гүлмира эмес, оста деген атка деле конуп калдым. Кээ бирлери оста эже дейт, оста деп чакырышат. Алар ойлойт, что бунун аты оста окшойт депчи. Анан эмнеге оста деп белгилейсиң деп деле сурап калышат. Бул менин тилегим да, ниетим десем болот. Анан сиз мага бир канча суроого жооп бересизби? Мен ошону түшүндүрүп бериш үчүн, мисалы үчүн, сиз отсуз жашай аласызбы? Жок, жашай албайбыз. Адам баласы суусуз жашоону элестетүү мүмкүн эмес.
биздин Кыргызстандын керемет сууларысыз жашообуз, адам баласы суусуз жашай албайт. Анан тоо таштар, биздин керемет тоолорсуз Кыргызстанды элестете албайбыз. Ташта тарых калат, жазылып калат. Биз кете беребиз, адамдар күнүбүз бүткөндө, убактыбыз келгенде тоолор кала берет, турабы? Ошондуктан абасыз жашай албайбыз. Адам баласы абасыз жок жашай албайбыз. Ошондуктан мен оста деп Бул атты өзүңүзгө өзүңүз ыйгаргансызбы ошондо? Өзүңүз ойлоп тапкан. Ушул биз адам баласы жер бетиндеги жашай албай турган нерселер. Анан ошо оста деп 4 тамга менен кыскартылып, анан мен тилегим, ниетим элге, журтка оттой суудай керемет тоолордой, тоого барсаң оңа энергия аласың, тазаланасың, укмуштай, кооз бардык жактан айтып бүтө албайсың. Керемет тоолордой, таштардай, анан абадай керектүү кыз болоюн, кыргыз кызы болоюн, элиме, жериме пайдасы тийген деп тилек кылып, анан абдан жакшы. Тилек кылып, анан ошентип 4 тамга менен белгилеп койгонмун дагы, ар бир жерде белгилегеним баягы эле менин тилегим. Ооба. Анан сиз жакын аралыктан бери Оста укалуу борбору деп өзүнчө укалуу борбор ачып иштеп жатканыңызды көрдүм. Ушу соц тармактардан. Ошол укалуу борбору жөнүндө айта кетсеңиз. Укалуу борбору жана жогоруда айтып өткөндөй ошол жанагы мага түш аян катары келип, мага эне үйрөтүп атканы, түшүмдө. Анан жанагы жөндөм шыгым, бирөөлөр ооруп атса, сыркоолоп атса, же өзүн жаман сезип атса, кармалап койсом жөн эле айып калгандары, бул деген Кудайдын берген жөндөм шыгы деп түшүнөм да мен. Аяндагы, түш аяндагы бекер берилбей атат деп түшүнөм. Анан мен ошону жүрүп келип, мындай акысыз эле ошентип мен азыр 50 жашка жакындап калдым да. 48, 49га чыгам да бул жылы. Анан мен ушуну мындай профессионалдуу түрдө иштеш үчүн билим алып, илим алып, ошол Кудай берген жөндөм шыгымды, илим билимимди айкалыштырып иштеш үчүн, элге кызмат кылыш үчүн дейинчи. Элге кызмат кылыш үчүн диплом алып, сертификат алып, эл менен иштегенге уруксат алып, экзаменден өтүп дегендей ишке ашырган жумушум да. Бул дагы болсо элге кызмат кылуу. Мурда мен азыр жогоруда айткандай жөн эле үй бүлөм үчүн, бала чакам үчүн, өзүм үчүн эле иштеп жүргөн болсом, мен тиги авариядан кийинки жашоом өзгөрдү деп атпайм. Азыр мен иштесем дагы бир элге пайдалуу иш кылайын. Элге жардамым тийсин. Бул эми табигый дары-дармексиз дарылоо да. Бирок сиз ошол укалууну жасоо үчүн энергия кетиресиз, убактыңызды кетиресиз. Ошол нерсе үчүн келген адамдар өздөрү сизди ыраазы кылат да, же ар дайым бекер кыласызбы? Жок. Өзүнүн балалары бар да, туурабы? Жана мен айткан руханий жагым тиги жакка кетип калып, жогору жакка материалдык жагым аксап калбаш үчүн биз тең салмакта жакшы да. Экөөнү баланска алып теңдеш керек. Ошондуктан мен алсам болот да. Албетте. Ар бир эмгек бааланыш керек негизи. Негизи эле жашоодо принциптериңиз кандай? Улуулук деп эмнени түшүнөсүз? Улуулук эми адам болуп жашоодо. Жөнөкөй болуу, жөнөкөйлүк улуу касиет. Улуулук ошол жөнөкөйлүктө жатат. Мындай эч кимге зыяның жок, жаратылышка, адамдарга баарына жарыңды чачып, адамдык касиетиңден ажырабай, улуу жараткан менен биргеликте, бардыгына шайкештикте жашаган бул улуулук да. Принциптериңиз?
принциптерим деле кандай десем, принциптерим деле жөнөкөй эми, жөнөкөйлүктү жакшы көрөм да. Мондай принциптерим бар деп деле немете бербейм. Кыйнала бербейм же башкаларды кыйнай бербейм да. Эркин ойлонуп, ушу жүрөгүңүздүн каалаган нерсесин жасап. Ошо мындай эркин эле, жөнөкөй эле, мындай баары эле жеңил. Негизи ар дайым өзүңүз жаркырап, күлүп, жайнап, сүрөттөрүңүз чыгат, постторуңуз чыгат, видеолоруңуз чыгат, тартынбастан көнүгүүлөрдү көрсөтөбүз. Бирок эч качан жолдошуңуз эч жерде көрүнбөйт. Жолдошуңуз бар экенин, ынтымактуу, үлгүлүү үй бүлекеңизди билебиз. Жолдошуңузду эмне себептен бекитесизби? Мүмкүн кызгануу сезим болобу? Же мүмкүн жолдошуңуз өзү элге көрүнүүнү көп каалабайбы, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Мен турмушка чыкканыма 30 жылдан өтүп калды. Келин алгам, күйөө бала болгом, кызымды турмушка бергем дегендей. Анан жолдошумду эмнеге жашырып жүрөм? Ал өзүнүн каалоосу. Анын жеке өзүнүн каалоосун сыйлагандык. Ал популярдуулукту каалабайт. Анан мен деле мындай кайгырып жүргөн учурлар болгон. Мен жүрөгүм деле абдан өлбүрөк. Күлө берген менен мындай жакшы маанайда жүргөнүм менен жүрөгүм назик да. Анан мен жашоодо көп кыйынчылык, сыноолордон, кырсыктардан өттүм. Мен деле жашоомдо болду да. Анан ошол нерседен, ошол жакшы өзөгүмдүн бекемдигинен чыга алдым да. Азыр мен кайгырып, башымды кайгыга салып деле отургум келбейт. Менде деле жоготуулар болду, менде деле ар кандай сыноолор, кырсыктар, кыйынчылыктар болду. Менде баары эле сонун болду. Ошон үчүн күлүп жүрөм деп айта албайм. Бирок эми өмүр кыска, жакшы маанайда, жакшы ниетте, жакшы үмүттө жашаганга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Анан кайгырып башыңды салып эле өзүңө дагы жаман кылып, башкаларга да кара туман кыла бергенин кереги жок деп ойлойм. Өзүңүз жаш кыздай болуп туруп эле көп балдардын энеси болуп жүрөсүз. Чоңоюп калган, чоң уул кыздардын энесисиз. Ошол балдарыңыз жөнүндө кичине кыскача токтоло кетсеңиз. Мен ушул сөздү абдан көп угам. Ар бир жерде, ар бир кишиден кимге жолуксам, абдан жаш көрүнөт экенсиң деп, экрандын ар жагынан көргөндөр дагы айтат. Анан көрүшүп калганда андан да жаш көрүнөт экенсиң дейт. Көп айтышат. Анан эң эле көп уккан сөзүм ушул го дейм. Анан менде ооба 4 балам бар. Өзүм төрөгөм. 2 уул, 2 кыз төрөгөм. Анан уул тутуп, кыз тутуп жүргөн балдарыңыз да көп. Өкүл балдар, өкүл кыздар болсо керек. Уул тутуп, кыз тутуп жүргөн балдар, кыздарым өздөрү менен эне кылып алган балдар, кыздарым бар. Алар мени эмне себептен эне кылып алышканын өздөрүнөн сураш керек. Мен эмне менен тарттым, балким мээримдүүлүгү менен тарттым же жөн эле жакшы көрүшкөндүктөн эне кылып алышты. Андай балдар, кыздар көп. Эне болуп жүрөм, жоопкерчилик чоң. Аларды мен абдан жакшы көрөм, бардык балдарымды. Неберелерим бар. Мындай абдан чоң үй бүлөмүн деп айтсам болот. Бизде чоң үй бүлө. Жакшы. Башка чет мамлекеттерди көп кыдырып, көп эл жерди көргөн адам катары биздин Кыргызстанга салыштырып ушу эмне, кайсы жерибизди, эмнебизди кайсы жакка кандай түрдө өзгөрткөндү каалайт элеңиз? Эми албетте жакшы жакка, жакшы нукка өзгөрүү керек. Өсүү кетип атпайбы тынымсыз, алам тынымсыз өсүүдө биз дагы куйругун кармап өсүп кетишибиз керек, артта калып кетпейчи. Анан бирок бардык нерсе өзүнүн учурунда, Кудай айткандай болот деген да жагы бар. Кудай айтканды көрүп, анан да акча алып отуруп, бышып отуруп өсөбүз деген да жагы бар да. Көп өлкөлөргө барып
көргөндө эми абдан өнүккөн өлкөлөр бар да. Абдан өнүккөн экономика жагынан, башка жагынан. Мисалга мен Швецияда жашап жүргөндө балдарымды бала бакчага бергенде же мектепке бергенде абдан таң калчумун да. Бизде бала бакчага барганда же мектепке баланы бергенде узун бир кулач тизмени берет да. Муну тигини алып келишиңиз керек деп. Ал жака барсаң баары бар экен. Өзү упаковкаланган, баары жыйылып турат. Бардык керектүү нерсе. Баары даяр. 18 жашка чейин баланы өздөрү камсыз кылат. Ата-эненин мойнунда эмес да. Анан мен бала бакчага барганда таң калдым ушунчалык. Мени чакырып, балаңыз кандай тамактарды жакшы көрөт, эмне жасап беребиз? Ар бир балага, ар бир ата-энеге өзүнчө сурап, эмнени жакшы көрөт, кандай тамактарды үйдө жейт, эмнени жактырат, эмнени жактырбайт, эмнелерди жебеши керек. Анан балаңызды уктаганда башынан кашыйбызбы, жонунан кашыйбызбы, жерге жатабы, же керебетке жатабы, кучактап жатабызбы, өзү жаткан жакшы көрөт. Көрдүңүзбү кандай мамиле? Ушул жерден эле билсең болот алардын канчалык деңгээлде кичинекейинен баштап. Ушуну эң туура айттыңыз. Негизи өнүккөн мамлекеттерде эң биринчиден баланын төрөлгөнүнөн баштап, төрөлөргө чейинки энени дарылап, энени карап, анан кийин төрөлгөндөн кийин ошо биринчи минутасынан баштап ошол балага болгон мамлекеттин мамилеси. Ошону менен чынында эле абдан чоң айырмачылык бар биздин өлкөбүздө. Ошондон баштап ушу патриоттуулук, адамдарга болгон сый, мамлекеттин сый ошондон башталат го дейм. Анан эми ойлойм, бизде өтө төмөн кетпейли албетте. Андай нерселер бир учурда бизге да келет деп жакшы ниеттенип коелу. Анан кошумчалай турган нерсе, ооруканасына да түшүп калдым да бир жолучу. Давлениям түшүп кетип, анан жатканга туура келип калды. Ой, мен өзүнчө эле королевамын ал десечи, ушунчалык жакшы карашат экен. Ооруканаларында ар бир оорулууга өзүнчө бир принцесса, королева келгенде мамиле кылат экен да. Ошол жерде эле кой деп жата бергим келет. Мындай укмуш, мындай баары чогулуп алып, эс алуучу жайда жаткандай болуп, доктурлар мандаш током жерге отуруп алып, сени менен сүйлөшүп, анан өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп, сени менен сүйлөшүп, кандай акыбалың, кандай жакшыбы, буга кандай кылсак жакшы, мындан да жакшы болот деп өздөрүм да эле мандаш токунуп жерге отуруп алып, доктурлар менен жакшына баарлар сүйлөшүп, мен өзүм кабинетте жатам, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык жакшы мамиле. Бизде ушул нерсе жетишпейт да. Ооба. Жөнөкөй адамдарда деле, мейли ооруканада эмес, жөнөкөй деле бизде ушул нерсе жетишпейт да, мындай чын дилден баарлашуу, жөнөкөйлүк, адамгерчилик. Жөнөкөй болуу, мындай сөзсүз эле маска кийип алып, мындай турбаш керек мен эле, бет кап кийип алып, мындай чын дилиңден баарлашуу, чын дилиңден мындай мамиле ушул жетишпейт да бизде. Бардык жактан мамиледе бардык нерсе камтылган. Ооба, ушул сөзүңүзгө жараша текеберчилик деп эмнени түшүнөсүз? Текеберчилик эми мен деп менсинген эгонун күчтүүлүгү да. Напси керек. Кантип арылуу керек ушул текеберчиликтен? Кантип арылуу керек? Бизде ушул биздин командада деп коеюнчу, бизде күчтүү, ушул Кыргызстанда күчтүү ушул текеберчиликтен арылтып жигиттер иштеп атат, машыктыруучулар. Ошолор тунууга отургузуп атат, медитация үйрөтүп атат. Ошонун баары тазаланууга алып келет, адамды жөнөкөйлүккө алып келет. Ушул керексиз менсинүүдөн, текеберчиликтен, эгодон, напсиден, бүт терс нерселерден, ашыкча ойлордон бүт арылтат. Ошондон арылганда адам тазаланат. Жан дүйнөсүндө тазалануу болгондон кийин адам өсөт, бийиктеп. Жараткан менен ажырабай учур жакта жашай алат, бактылуулукту сезе алат, балкый алат, бардык нерседен рахат алганды билет. Өзүндө жакшы болуп атса, айланага ошол нурун чача алат. Ооба. Адам ичинде эмне жатса, ошону сыртка чыгарат да. Анан сиздин мен эң негизги ушул соц түйүндөрдө биринчиден сиздин эмнеңиз
кейін мен тартылдым. Манас деп ардайын уран айтып, әрбір сөзіңізді Манас жөнінде жазасыз. Манастың ұлылығын ардайын барықтап келесіз, жазып келесіз, айтып келесіз. Мені ошол нерсе өзүнө тартканды, ошондон улам анан сос түйүндөрдөн сиз менен байланышып көзүлөшүп калдык. Ошол тууралуу айта кетсеңиз кыскача. Эми ал сизди тартып аткан сиздин каныңызда дагы бар да. Ооба. Баарыбыздын каныбызда ойноп турат. Ошон үчүн бири-бирибизге тартылабыз да. Ооба, Манас уранын чакырып келем, Манасты жайылткан жигиттерди колдоп келемин, Манас айткандарды колдоп келем. Тим менен мен алар Манас айтканда духум көтөрүлүп, эле тамандан бияка кетет Энергия. Уран чакырып арабызда болуп атпайбы жигиттерибиз, ушуларды ар дайым колдоп келем. Бул эми биз Манастын урпагыбыз да, кантип колдобойбуз. Ооба. Азыркы учурда ушунчалык сонун жакшы мындай иштер жүрүп жатат. Мектептерде, мекемелерде, бардык жерде Манас айтылып, чындыгында бул кыргыз үчүн, баарыбыз үчүн бул абдан жакшы керемет нерсе эмеспи? Иштеди деп ошолорду айтсак болот. Азыркы учурда мен көрүп атам, иштесе болот экен демек. Бүт бардык аймактарга барып, облустарга барып, ар бир мектепке барып, уран чакырып, ошо сиңирип атышат да, жаш келечек муунга, жаштарга Манас айттырып, улам конкурстарды уюштуруп, ар кандай оюндарды уюштуруп, ошонун баары ошолорду тарбиялап, анан канына сиңирип өстүрүп атышат да. Манас театрында иштегендер чоң салым кошуп атат ошол үчүн. Анан ушу сизге акыркы суроом. Бул суроону мен бардык келген конокторума бергенге аракет кылам. Себеби биздеги эле эмес, негизи эле жашоодогу болуп жаткан окуялар, сен каалайсың, каалабайсың, түздөн түз сенин жашооңдун уланышына, принциптериңе, пландарыңа, кыскача айтканда ошого таасир этет эмеспи? Ошол себептен ошол суроону сизге бергим келип турат. Биздин мамлекеттеги учурдагы жүргүзүлүп жаткан саясатка көз карашыңыз кандай? Мен негизи саясатка деле аралаша бергим келбейт. Анан кээде эле аябай мындай жогорку кеңеште күлкүлүү окуялар көп болуп калат го учурлар. Ошондо жөн эле мындай элдин баары күлүп, аябай мындай укмуш бир күлкүлүү окуялар болгондо күлүп калам мен деле. Анан абдан эле саясатка аралашып, анан бирөөлөрдү мындай кылып, андай кылгыла деп өзүмчө антип бербейм, анткени саясатчы эмесмин да мен. Мен жөнөкөй эле кыргыз кызы, мен жөнөкөй эле балдардын энекесимин, жөнөкөй эле эл арасындагы адаммын. Анан азыркы жүргүзүлүп аткан саясат эми кандай десем, ар бир келген, бийликке келген адамдар, башчылар дейбизби, бул Кудайдын буйругу да. Ооба. Мисалы үчүн Кудай буйругу менен келет ким келсе дагы. Ошол буйрулган да ошол адамга, ошол учурда. Ошондой эле кабыл алам мен, мисалы үчүн. Демек, биздин президентке Кудайдын буйругу болгондугу үчүн президент болуп башыбызга келди. Ал өзүнүн мөөнөтү бүткөнчө элге жакшы кызмат кылса экен деген ак тилектемин. Анткени ар бир гумандуу адам ак тилекте жашаш керек да. Анан мен тигиндей мындай деп терс айта албаймын. Анан ийгиликтерди гана каалаймын. Жакшы болсун деп тилейм да, мындай эни катары, кыргыз кызы катары. Ошол. Абдан жакшы. Бүгүн жакшы, кызыктуу маек куруп бердиңиз, абдан сонун. Эми биздин көрүүчүлөргө каалоо тилектериңизди айта кетиңиз. Биздин көрүүчүлөргө, кыргыз элиме эң негизгиси аманчылык болсун. Анан тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун, бөөдө кырсыктан Кудайым сактасын. Биз көрүп атпайбызбы азыр ар кандай кырсыктар болуп атат башка өлкөлөрдө.
ошондой кырсыктардан сактасын. Жөнөкөй бололу деп айткым келет. Бири бириңиздер менен баарлашыңыздар, ачык болуңуздар адамдарга, баарына деп айткым келет. Өмүр кыска, мээримдүү бололу деп айткым келет бири бирибизге. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Мени чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Баарыңыздарга ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Бүгүн бизге келип жакшы маек угуп бергениңиз үчүн ыраазыбыз. Бүгүн биздин студияда кыргыздын жөнөкөй кызы Гүлмира Нурмамат болду. Сиздер менен коштошпойбуз. Дагы көрүшөбүз. Сак саламатта болуңуздар.